Ысык көл Мурас өз үйүндө каралтаны кабыл алууну баштады. Жаңы гана старттык ышкырык жаңырып, биз ошон Кыргыз премьер лигасын дүңгүрөткөн оюнчулардын бири азыр болсо алыска бурчка чыгарып берүү. Баш менен сокку узатканда тирөөшкө тийип кайтуу кандай болду? Мүмкүнчүлүктү пайдалана алган эмес. Герашенкоға дээрлик топ азырынча жетпей жатат. Тереңден сонун пас жана жекеме жеке орун алмак. Жогорку деңгээлдеги командаларга тагыраагы лигаларга чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Азыр баш менен сокку. Эмне дагы албетте чыныгы чебер бул жагынан. Азыр топту сонун жана гол! Кечиресиздер. Бул жерде демек офсайд болуп калган сыяктуу. Жана Асылбек кайрадан сол бутка алды. Эми тепсе болот. Ой, караңыздарчы. Сокку кубаттуу, бирок түп-түз Ысык көл Мурасын коргоочусу ага тоскоолдук кылып кетти. Топ айпаяктын ичинде. Ай, караңыздарчы. Дагы бир 100% мүмкүнчүлүк. Байкалган жок. Биринчи таймга салыштырмалуу дал ошол курам оюнду өткөрүүдө баш менен сокку гол. Ох, көрдүңүздөрбү? Гол деп мына ушуну айтса болот. Экинчи кабаттан болуп көрбөгөндөй ишенимдүү чабылду. Автору тарыхый гол дагы жаратып отурат. Айбек Сүкөналиев чыгарган. Жана иш жүзүндө дал ушул түз эле дарбазаны көздөй жана гол. Ох, караңыздарчы. Албетте стандарттык абалдардын чыныгы чебери ушулуш керек. Бирок иш жүзүндө жөн гана андан ары оюнду улап кетишти. Асылбектин жер аркылуу чыгарып берүүсү жана сокку рикошет, андан кийин бурчтан чыгаруу. Чылардын катарын толуктайт. 2003-жылы төрөлгөн. Азыркы учурда азыр Кара Балтадан мүмкүнчүлүк. Тирөөштөн бийик кетти. Нурадил Айбеков асын таштап кетти. Азыр Ысык көл Мурас чабуулда. Нурлан Рыспаев жана бул жерден сейф жиреп кирип барат. Азыр болсо оң бутка топту алды эле. Жок, сокку жакын бурчка гол. Мурас Ысык көл Мурас ошентип эсеп санын кыскартып олтурат. Чындыгында ушул жерде өзү топту тебемдеп туруп өнөктөшүнө калтырган болчу Султан Азамат уулу. Ал эми ошол замат Мурас Ниязалиев мүмкүнчүлүктү кол жарата бербейт. Ошентип мына сары кагаз менен өз командасын бир голдон сактап калганы туура болуп чыкты. Бирок баш менен гол! Мына көрдүңүздөрбү? Экинчи кабаттан чындыгында мык каккандай сокку узатты. Топко канчалык туура чыкты, аны караган бул жерде эч ким болгон жок. Албетте топко секиргендер болду, бирок дал ушул Айдар Алымкуловдун өзүн персоналдуу түрдө караган оюнчу бир аз артта чегинип калып, бирок байкадыңыздар, Санжар Медетбек уулу топту ишемди. Ой, сонун сокку жана сонун сейф. Ал өкүмүн сүрүп баштады десек болот. Азыр болсо тоскоолдук кылган эч ким жок жана гол. Ой, гол эмес. Караңыздарчы. Оюнчулар токтоп калгандай таасир калтырат. Мына сол канаттан кирип барды жана мына тепсе болот. Ой, кайда тепти. Дарбаза бош. Жана гол! Ай, караңыздарчы, кандай кооз голду киргизди. Кубат Сагынбеков. Биз мына тереңден чыгарылган пас. Коргоочу аны кайтара албай калган. Топту өтө сонун жөндөдү. Дарбазачы чыгып кеткенин көргөн. Карасаңыздар, канчалык идеалдуу траектория менен барды. Эгерде коргоочу тирешүүсүн улантуусу керек. Бир тайм менен албетте жыйын. Ой, караңыздарчы. Ошентип дагы бир кезектеги гол жаралды. Бул рет Кайратбек Турузбек уулу гол жаратты. Учурда өздөрүн таштап койбош керек. Мына карасаңыздар, бул жерде канча Кара Балтанын оюнчусу жүрөт. Бир дарбазачыга 3 оюнчу келип калды дээрлик. Бул деген мисалы үчүн коргооч мына 2 кошумча мүнөт дагы соңуна чыкты. Бир нече секунд калган учурда. Демек